Assalamu alaikum. Kırgız ele jur. Mana ушун негизинен кайрылуу жасап атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоев, сизге кайрылуу. Мына 3 ай өкмөт мына Баткен районунда күндүгө ушундай жаңжал тополоң 17 апрелден бери болуп атат Голонойдо. Тажик тарап бизге кол салып атып атат. Азыр күндө граждане атып атат, военныйлар атып атат. Биздин элде оружие эч нерсе жок. Булардын тажиктардын ар бириде оружиясы бар, ар бир үйдө. Бул факт. Биз шээрде жашайбыз, местный катары билебиз. Бизге тез аранчыда келип көйгөйлүү маселени чечип бериңиздер суранабыз. Болбосо эл биз өзүбүз чыгабыз, башка биз быкытыбыз калбады. Качан ушунду жашайбыз. Мына мен эс аткандан бери бизде постоянно ушундай конфликт, ызычы тынчтык жок бизде. Биздин эң биринчи күн тартибинде караган нерсебиз граница, суу, контрабанда үчөөнү токтотобуз. Токтотуп беришиңиздерди суранабыз. Чечиңиздер ушун нерсени. Аз Голонойдо алдырдык. Мына жерде Көкташта мечиттин алдын кече эртең менен саар вызычатка жардырып, биздин элдер уже жаракат алып, мына лейликте больницада уже реанимацияда жатат. Биз качанга чечим жатабыз? Чара көрүңүздөр, өкмөттүн өкүлдөрү, өкмөттүн чоңдору. Шуга жараша мамиле кылабыз болсо бизден башка жакта. Чечилбесе чыгабызбы? Чыгабыз. Даярсыздарбы? Даяр. Ок тийген адамдын абалы оор. Баткендеги кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалдан 4 адам жаракат алды. Бул туурасында Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, ок тийген бир кыргызстандык оор абалда Лейлек районундагы жалпы дарыгерлер практикалык борборунда жатат. Экинчи жаран башынан жаракат алып, мээси чайкалган, үчүнчүсүнүн сол колу сынган. Булар учурда Самарканддеги жалпы дарыгерлер практикалык борборунда дарыланууда. Ал эми 4-чү киши медициналык көзөмөлдөн кийин үйүнөн чыгарылган. Учурда жаңжал чыккан жерде тез жардам кызматынын 3 бригадасы нөөмөттө турат. Эгер жогорку квалификациялуу медициналык жардамга муктаждык жаралса, Ош шаарынан адистер жөнөтүлөрү белгиленди. Булак Спутник. Баткенде эркектер топтолуп, унаалар менен ок атышуу болуп жаткан чек арага жөнөп жатышат. Баткен шаарындагы Базар башы, Кызыл жол кварталындагы жана Бужум айылындагы эркектер топтолуп, унаалар менен ок атышуу болуп жаткан Көкташ айылына жөнөп жатышат. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдирди. Маалыматка караганда, алар эл жерди сактайбыз деп аттанышууда. Учурда Баткен шаарында мектептер чек арада эвакуацияланган элди кабыл алууга даярдалып жатат. Баткендин 3 айыл өкмөтүнө өзгөчө абал режими киргизилди. Бул тууралуу Баткен райондук мамлекеттик администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, кече 28 апрелден тарта Актатыр, Аксай, Самаркандек айыл өкмөттөрүнө өзгөчө абал режими киргизилген. Учурда тургундар эвакуацияланып жатат. Орусияга кете албаган өзбектер Кыргызстанга иш издеп агылып келүүдө. Өзбекстандын эмгек мигранттары, анын ичинде Фергана өрөөнүндөгү калк жыш жайгашкан аймактарында жашагандар коңшу Кыргызстанга күн сайын жумуш издеп келип жатышат. Бул тууралуу маалымат каражаттары жазып чыгышты. Өзбек мигранттары Кыргызстандын Ош облусунун Кара Суу районундагы Достук чек ара бекетине таң эрте чогулушат. Дал ушул жерде мигранттар кыска мөөнөткө, мыйзамсыз жумушка, башкача айтканда жалданма жумушка кабыл алынат. Алардын көпчүлүгү пандемияга байланыштуу саякаттоо чектөөлөрүнө жана билеттердин кымбаттыгына байланыштуу Россияга бара албай калгандар. Күн сайын миңдеген өзбек жарандары күнүмдүк иш үчүн чек арадан өтүп келишүүдө. Ошол эле учурда Кыргызстандагы жумушсуздук кризисин баштан кечирүүдө. Ал пандемия учурунда күч алган. Жергиликтүү тургундардын айтымында өзбектер кыргыздарга караганда азыраак акчага макул болуп иштей беришет. Алар көбүнчө кара жумуштарга, аялдар болсо ашкана, тейлөө тармагында иштешет. Расмий статистика боюнча 2020 Кыргызстандын 6,5 миллион жашоочусунун 157 миңге жакыны жумушсуз катары катталган. Бирок жумушу жоктордун саны иш жүзүндө 500 миңдин тегерегинде. Кыргызстандын чиновниктери жана коомчулугу мыйзамсыз эмгекти жөнгө салууга, мигранттар үчүн иштөөгө милдеттүү түрдө уруксаат кагаздарын берүүгө жана киреше салыгын киргизүүгө чакырууда. Тажикстандын чек ара кызматы телефон чалууларды кабыл албай жатат, дейт УКМКдан. Бүгүн 29 апрелде Баткен районунун көчө аймагында абал курчуп кетти. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, кырдаалдын курчушуна
Тажикстандын жарандарынын чагымчыл аракеттери себеп болгон. Алар кыргызстандыктарга жана алардын үйлөрүнө таш ыргыта башташкан. Андан кийин тажик тараптан жолдон өткөн Кыргызстандын унааларына бергенчилик куралдары менен ок чыгарышкан. Алдын ала маалыматтар боюнча кыргызстандыктардын арасында жаракат алгандар бар. Ал эми тажик тараптан маал менен ок чыгып жатат. Ошондой эле Тажикстандын чек ара башкармалыгынын жетекчилиги телефон чалуулардын кабыл албай жатканы кабарланды. Булак репортер. Артем Новиковду рэпер рэп батылга чакырды. Буга Новиков жооп берди. Гоккила каймана аты менен таанылган кыргыз рэпери Артур Исмаилов YouTube каналдардын бирине берген маегинде биринчи вице-премьер-министр Артем Новиковду рэп батылга чакырды. Новиков, мен сизди Бишкекте рэп батылга чакырам. 2 куплеттен турган 16 сап. Колуңуздан эмне келерин көрсөтүңүз. Саясат жөнүндө сүйлөшөлү. Сизди күтүп жатабыз деген рэпер. Көп убакыт өтпөй эле буга биринчи вице-премьер социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жооп берди. Анда Новиков рэпер менен поэзия жөнүндө маектешүүгө чакырган. Урматтуу МС Гоккила, сени рэп батылга кабыл алууга шарт болбой жатат. Пандемияны жеңгенден кийин сени менен поэзия жөнүндө маектешебиз. Сен айткан рэптин баш аты Манас эпосунан башталат. Андыктан сага ушул китеп белек болсун. Урматым менен Артем Новиков деп жазды ал. Депутаттардын тааныштарын кызматка койбой койсом эле мени коркута башташат, дейт саламаттыкты сактоо министри. Мен башында депутаттарга барып жүрдүм. Качпай эле суроолоруна азыр деле жооп бермекмин. Аттарын айтпай эле коеюн, кээ бир депутаттар менин туугандарымды башкы дарыгер кылып коюп бер деп сурана беришет. Ошолор кызматка койбосом эле мени коркута башташат. Барсам кичинекей баладай кылып, медицинаны түшүнбөй эле ар нерсени айтышат. Иш сапарларым менен жүрүп дагы жыйындарга бара албай калдым. Депутаттар ишенбөөчүлүк көрсөтөбүз деп телефон чалып башташты, дейт Бейшналиев. Өкмөттүн Баткен облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев чек арадагы абал боюнча маалымат берди. Бул тууралуу Кактус медиа жазды. Субаналиевдин айтымында абал курч бойдон калууда. Азыр маал менен чатак күчөп кетип жатат. Биз бардык шарттарды эске алганбыз. Атайын штаб дагы иштеп жатат. 3 айыл аймакка өзгөчө абал режими киргизилди. Азыркы учурда жергиликтүү калк коопсуз аймакка көчүрүлүүдө. Согди облусунун жетекчиси менен сүйлөштүк. Ал Исфара районунун акимине камераларды алуу тапшырмасын берген, бирок аким тапшырманы аткарган эмес. Бизде керектүү күч азырынча жетиштүү, деди Субаналиев. Өкмөт үйүнүн алдында Баткен сен жалгыз эмессиң аталышындагы митинг болот. Бүгүн 29 апрелде саат 14:00 Өкмөт үйүнүн алдында чек ара коомдук бирикмесинин өкүлдөрү чек арага кайдыгер эмес жарандар митинг өткөрөт. Бул тууралуу жарандык активисттер социалдык тармактарга жарыялады. Митингде Тажикстан менен болгон чек ара аймактарын коруу, талаштуу жагдайларды чечүү, мамлекеттик стратегиялык объектилерге өзгөчө көңүл буруу маселеси көтөрүлөт. Ошондой эле чогулгандар өкмөт башчы Улукбек Мариповдун 4 гүл боюнча айткан сөзүнө түшүндүрмө талап кылышып, чек ара боюнча буга чейин айткан талаптарынын аткарылышын сурашат.